Ош облусунун жашоочусу берүүбүзгө кайрылып, Манас ата Кечи районунда жол чырактары иштебей, жол эрежеси сакталбай жаткандыгын, бул маселе жол кырсыктарынын көбөйүшүнө түрткү болуп жаткандыгын кошумчалап, тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүндү. Бишкек шаарынын патрулдук милиция башкармалыгынын кызматкерлери жолдогу унаалардын кыймылына тоскоол болгон жол танабастын адепсиз айдоочусун кармады. 28 ноябрь күнү саат 14:00 чамасында Лев Толстой көчөсүндө кара түстөгү Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү унаа чыгыштан батышка карай каршы тилкеге чыккан. Ал стробоскопторду күйгүзүп алган. Унаанын айдоочусу каршы кыймылга тоскоолдук жаратып, каршы келе жаткан унаанын айдоочусуна ортонку манжасын көрсөтүп өзү качып кеткен. Патрулдук милиция башкармалыгынын ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө аталган унаанын айдоочусу аныкталып кармалды. Ал 1996-жылы туулган жаран болгон деп айтылат маалыматта. Кабарлар маалымат агенттигинин аныктоосу боюнча кармалган айдоочу эреже бузуу учурунда айнеги караңгылатылган унаада олтурган адам эмес. Патрулдук милиция башкармалыгынын кызматкерлери 3-аракеттен кийин гана анык эреже бузган Урмат Токтоназаров аттуу адамды кармашкан. Азыркы тапта патрулдук милициянын кармоо жайына жеткирилип, протокол түзүлүүдө. Бишкек шаарынын Көлмө конушунун жашоочусу төмөнкү видеону жөнөткөн. Ал жолдогу ыңгайсыздыктарга көңүл буруп коюусун өтүнөт. Саламатсыздарбы? Бул Жылмасип Көлмө, Теңдик көчөсү. Бул жакта болсо жаңы эле ушу бала бакча жакын арада берилген турат. 30 жылдан бери бүтпөгөн бала бакча. Бул жерде болсо могу тротуарга ушинтип телефондун линиясы, столбалар туура келип калган. Бул столбаларда жылдырбастан ошол бойдон кылып салды. Эртеңки күнү бул жака бала бакчага келген семьялар бул жерден батпайт, коляскадан жолго чыгышат. Жолдо болсо азыртадан эле машиналар катуу айдашып атат. Жана ошондой эле бул жерге ылдамдыкты азайтуучу чаралар көрүнгөн эмес. Жолго чыккан күнү эртеңки күнү бул жерде ДТПлар көбөйөт. Бул столбаларды бул жака жылдырыш керек болчу, бул жакта местолор бар болчу. Буну караган, текшерген органдар жок, келген да жок, караган да жок. Жана ошондой эле могу бордюрлардын астында канализационный люктар калып кетти, көмүлүп. Аны караган эч ким жок. Мен тети баш жагында 3-4 люкту көрсөтүп да бергем. Кийин айтсам биз көргөн жокпуз, билген жокпуз деди. Баш жагында да ушинтип столбалар туура келип калган жерлер бар. Мо садиктин үстүнөн дагы высоковольт өтүп атат. Аны болсо бул жак бетине өткөрүштү. Өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлошуп, бул жерде элдин коопсуздугунда ойлогон эч ким жок. Ушул боюнча текшерүүчү органдар көзөмөл кылуусун суранат элем. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түшөткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.